Алтынай бала бакча ачуу үчүн балдарды чогултуп баштаган. Бирок ылайыктуу жай жок болгондуктан өзүнүн үйүн колдонуу туура келди. Ошентип Алтынай 7-8 бала менен бала бакчасын ачып, ийгиликтүү иштетип баштады. Алтынай балдарга жакшы кам көргөндүктөн, айылда бала бакча жөнүндө жакшы сөз тарап, балдар кошулуп келе баштады. Айылдык кеңештин депутаты Ажар баласын Алтынайдын бала бакчасына берүү үчүн сүйлөшүп жатып, бала бакчанын эч кандай юридикалык документтери жок экенин, бала бакча баштапкы билим берүү мекемеси болгондуктан, юридикалык жак катары түзүлбөгөнүн, андан соң билим берүү боюнча тиешелүү органдардан уруксат албагандыгын айтып, мамлекеттик билим берүү стандарттарынын жана программаларынын негизинде гана мыйзамдуу түрдө иш алып бара алаарын айтты. Алтынай менен Ажар юристтерге кайрылышты. Алардын жардамы менен экөө биргеликте балачак аталышындагы балдар бакчасын түзүшүп, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөрүштү. Дагы кошумча билим берүү боюнча ыйгарым укуктуу органдардан лицензия жана билим берүү стандарттары жана программасы боюнча кеңештерди жана документтерди алышты. Бул зарыл кадамдарды басып өткөндөн кийин бала бакчанын имараты боюнча айыл өкмөткө кайрылышты. Айыл өкмөтү тарабынан аларга ылайыктуу имарат ижарага берилип, айылда жаңы балачак балдар бакчасы иштеп баштады.